Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 15 март 2025 жыл мен сиздерге Западный тарапта жайгашкан Кызыл Байрак айылынын дачасынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Жери 5 соток. Кааласаңыздар ошол үйдү 5 соток жери менен алсаңыздар болот. Кааласаңыздар ошол үйдүн жанында пустой дагы бир бош 5 соток участок бар экен. Анын отдельно кызыл китеби бар туугандар. Кааласаңыздар чогуу алсаңыздар болот, кааласаңыздар үйдү же жерди өзүн деле алсаңыздар болот. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Западный тарапта жайгашкан Ишкаван айылына кирип, түз жүрүп келе бересиздер. Ишкаван бүтөт, Кызыл Байрак айылы башталат. Кызыл Байрактын ортосунда мына жерде трактор келип атат го. Ошонун каптал тарабында мектеп бар, Кызыл Байрактыкта. Анан бул жака өтүп бир аз эле жүрүп келсеңиздер, мына аялдаманы көрөсүздөр туугандар. Аялдамадан өтүп эле солго бурулуп, түз чыгып барсаңыздар, Кызыл Байрак айылынын дачасы башталат. Ошол дачада сатылуучу үйүбүз, жана ошондой эле пустой жер участогубуз жайгашкан. Чыгып бара бериңиздер, маалымат берем. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү сатыла турган жанагы үйдүн, анан сатыла турган жанагы 5 соток тегиз жер участоктун алдына дагы келдим. Азыр бул жерде пустой 5 соток жер участок сатка чыгып атат. Анан жанында үй дагы сатка чыгып атат. Экөөнүн ээси отдельно кызыл китептери дагы бар. Кааласаңыздар үйдү алыңыздар, кааласаңыздар пустой жер участокты алыңыздар. Кааласаңыздар чогуу алып койсоңуздар болот туугандар. Мына абасы таза, тынч, сонун жерлердин бири. Бул ошондо Кызыл Байрак айылынын жаңы конушу. Мына жерде Кара Таш деп коет. Айтсаңыздар бар эле билет. Караңыздар, мына үйлөрдүн саны деле көп экен. Природный, тынч, жакшы жерлердин бири. Эң негизгиси шаарга карайт. Шаарга деле 10-15 мүнөттө кеңире кирип барасыздар. Мына үйлөрдүн саны деле көп экен. Мына үйдүн артында деле үй бар экен туугандар. Так, сатылуучу үйүбүз ушул. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Жери 5 соток. Сырт тарапта кудугу, ажатканасы бүт бардыгы бар экен. Анан туугандар, бул үйдүн мына каптал тарабында отдельно 5 соток жер участок сатка чыгып атат. Анын отдельно кызыл китеби бар. Анын ээси башка. Азыр жердин ээсинин номерин экранга жазып коем. Анын үй ээси деп туруп, бул үйдүн ээсинин дагы номерин жазып коем. Кимиңиздер үй алсаңыздар, кимиңиздер жер алсаңыздар, чала бересиздер карап өздөрүнө. Кааласаңыздар чогуу алып койсоңуздар болот, эгерде акчаңыздар көп болгон болсо. Туугандар, үй 4 бөлмөдөн турат. Караңыздар, келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири. Айнек терезелери пластик, брон эшик орнотулган, крышасы шипр менен жабылган, суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы орнотулган. Караңыздар. 5 соток болгондо туугандар, мына мен турган жер бул көчө. До конца кеткен көчө болот экен. Көчөнүн боюнда мына сол тарапта ушул үй сатка чыгып атат. Көчө бою 20 метр, узуну 25 метр болот, билесиздер, Туугандар, мына жакта кудугу, жогору тарапта сыртка жатканасы, мына жакта үйү. Үйдүн артында дагы 6 метрдай месте калтырылган деп ээси мага маалымат берди. Ушундай 4 бөлмөдөн турат. Лайктан басып, дос таныш туган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу үйдүн видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Кирип көрүп коюшсун алар деле. Так, мына тепкич менен чыгып, бронированный эшикти ачып кирип келе беребиз. Группаларга, дос таныш туган уруктарга баарына жөнөтүңүздөр туугандар, кирип көрүшсүн. Так, негизи проект боюнча мына жер тосулуп, эшик коюлуп, бул жагы кухня болуш керек экен туугандар. Ошондой кылсаңыздар деле болот. Же ошойдон ачык калтырып койсоңуздар деле болот туугандар. Так, ошондо бул биринчи бөлмөсү. Мына караңыздар. Бардыгы жакшы, сонун. Так, бул жактан чыгабыз. Бул комнатасы толук бүтө эле экен. Бул ошондо гостиный экен, конок бөлмө. Көрдүңүздөрбү? Бул эшикти ачсаңыздар, мына акыркы 4-чү бөлмөсү. Мына жакта печкалары бар. От жагып, тамак кылып, үйүңүздөрдү жылытып турсаңыздар болот. Мына жакта бир печка, анан мына жакта да бир печка бар экен, көрдүңүздөр. Туугандар, колдон келишинче ушул 4 бөлмөлүү даяр үй тууралуу маалымат бердим. Караңыздар. Келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Жери дагы теп-тегиз, 5 соток. Эч кандай жердин уклону жок. Мына жакта 13 тонналык кудугу, жогору тарапта сыртка жакынасы. 5 соток болгондо мына көчө бою 20, бул жагы узуну 25. Так, туугандар, эми бул үйдүн баасы канча дей турган болсоңуздар, 3,5 миллион сом. Анан кеми бар. Вариантын мен жолдорун сурапмын. Ал жагын эми эсине чалып айтып көрөсүздөр.